Урматтуу теле көрүүчүлөр, Пирамида каналында акцент берүүсү аны мен Сейил Карыбеков алып барам. Пенсиялык камсыздоо өзүнүн социалдык маанилүүлүгү боюнча мамлекеттин экономикалык, коомдук, саясий турмушунда жана финансылык бюджеттик чөйрөсүндө маанилүү ролго ээ. Пенсиялык система эмгек рыногунун жана эмгекке акы төлөө системасынын абалы, салык жана финансы системалары, ошондой эле өлкөдөгү жалпы демографиялык жана социалдык экономикалык кырдаал менен тыгыз байланыштуу. Пенсиялык камсыздоонун негизги максаттары жана милдеттери эң оолу жарандардын пенсия алууга конституциялык укуктарын ишке ашыруу боюнча мамлекеттик кепилдиктерди күчөтүүгө багытталышы керек. Бүгүнкү берүүбүздө биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн студияга конок чакырганбыз. Анда эмесе конок менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун маалымат кызматынын жетекчиси Жеңишбек Мукамбетов. Саламатсызбы, Жеңишбек мырза? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу көрөрмандар, эске сала кетсем, сиздер кызыккан сурооңуздарды 59 20 55 телефон номери аркылуу бизге узата аласыздар. Анда эмесе маегибизди баштасак. Жеңишбек мырза, буга чейин деле көп эле айтылып келипкен, бирок дагы бир жолу сурап кетким келет. Алгач эле ушул Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошо канча адам, канча жараныбыз пенсия алып келет? Акыркы маалыматтар боюнча 659 миңге жакын пенсионерлерибиз бар. Мунун басымдуу бөлүгү кураа боюнча пенсия алуучулар болуп эсептелет. Анткени жаш кураага келгенде пенсияга чыгуучулардын саны көбүрөөк. Ал жерде бир топ категориялар бар. Баягы жалпы жаш курактан сырткары дагы жеңилдик шарттарда пенсияга чыккандар бар. Ошонун эсеби менен жалпы саны алардыкы көбүрөөк. Андан кийинки пенсиянын дагы бир түрү бул майыптык боюнча пенсия алуучулар, анан багуусунун ажырагандыгы боюнча пенсиялар болуп, ошол 3 түрүн алып келатышат. Негизинен пенсия ушул күнгө чейин биз акыркы жолу кайра эсептөө жүргүзүп, андан кийинки жаңы чектелген пенсиялардын эсеби менен эсептеп келгенде азыркы күндө пенсиянын орточо өлчөмү 5604 сомду түзүүдө деп эсептеп келатабыз. Буюрса быйылкы жылга дагы жыл сайын социалдык фонддун бюджети бекитилет эмеспи мыйзам түрүндө. Ошондо бекитилгенде мыйзам түрүндө жыл сайын көбөйтүүгө каражаттар каралат. Быйылкы жылы дагы ушул мына күз айларында буюрса пенсияларды жогорулат деп турабыз. Баягы азырынча алдын ала эсептөөлөр боюнча 600 миллиондон ашыгыраак сомду көбөйтүүгө жумшайбыз деп атабыз. Эгер баягы топтолгон азыр билесиздер, 1-январдан баштап камсыздандыруу төгүмдөрүнүн топтоо функциясы салык кызматына өткөзүлүп берилген. Ошондуктан жарым жылдыктын жыйынтыгы менен билинет канча топтомдор болуптур. Ошого жараша мүмкүн биз былтыркы жылдын өлчөмүнөн дагы көбүрөөк көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөбү деген үмүттөбүз. Бул күз айларында болот. Ошондо азыр учурда орточо пенсиянын өлчөмү кандай? 5604 сом болуп эсептелип атат. Бул орточо өлчөмү. Ушул жерден айта кетиш керек, көпчүлүгү баягы орточо өлчөм деп айтып өлчөмүн айтып келебиз. Анан көбү ушундай түшүнүп калат экен, бул минималдык пенсия деп. Бизде минималдык пенсия деген түшүнүк алынып салынган, анткени өтө төмөн алгандар да бар. Анткени камсыздандыруу стажы азыраак болгондордун пенсиясынын өлчөмү аз болуп калат. Эгер камсыздандыруу мыйзам чегинде талап кылынган стажы болсо, анда мыйзамда каралган кепилдикке алынган пенсиянын бөлүгү базалык бөлүк төлөнүп берилет. Бул азыркы күндө 1780 сомду түзөт. Демек 1780 сом бул минималдык пенсия болуп эсептелиш керек. Эгер талап кылынган стажы жетпей калса, анда теңдемелүү түрдө ошол базалык бөлүк азайтылып эсептелип калат. Андан сырткары 96-жылга чейинки биринчи камсыздандыруу бөлүгү ошол орточо айлык, ошол 5 жылдын аралыгында алынган орточо айлыктын эсебинен стажына жараша пайызды эсептелет. Ал эми 96-жылдан кийин жеке эсеп кирген да, ошондон кийинкиси бул жеке эсебинде топтолгон каражаттардын эсебинен кайтарымы болуп, ошонун эсебинен 3-чү камсыздандыруу бөлүгү эсептелет. Анан билесиздер, 2010-жылы бизде жаңы компонент пенсиялык системага кирген, бул топтомо фондунун каражаттары. Бул ошол пенсионерге пенсияга чыкканда кошумча дагы өзү топтогон
өзүнүн жеке акча каражатына инвестициялык кирешеси менен ушул жылдардын аралыгында баягы биз баалуу кагаздарга банктын депозиттерине салып кандайдыр бир үстөк төлөмдөр түшүп атат да, ошонун эсеби менен пенсияга чыкканда ошол акчасын алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону менен пенсиясынын жалпы өлчөмү чыгат. Ушул негизи эле пенсияга чыгуунун жалпы тартиптерине токтоло кетпейсизби, Жеңишбек мырза? Негизги тартиптери бул биринчиден жаш курагы келиш керек. Анткени мен айтып кетпедимби, басымдуу бөлүгү курагы боюнча пенсия алуучулар болот. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпы пенсияга чыгуу жаш курагы эркектер үчүн 63 жашта, ал эми аялдар үчүн 58 жаш түзөт. Ошол эле учурда базалык бөлүгүн толук алыш үчүн 25 жыл эркектерге, 20 жылдан кем эмес стаж аялдарга талап кылынат. Эгер мындан сырткары биз билесиздер 2008 жылы жанагы жаш курагын 63-58ге көтөргөндө ийкемдүү жаш курак менен чыгууга мүмкүнчүлүк бере турган дагы бир мыйзам ченемдери киргизилген. Бул октябрь 2008 жылы кирген мөөнөтүнөн мурда чыга турган пенсиялар каралганда, бул жерде талап кылынган, мисалы үчүн эркектерге 25 жыл талап кылынса, андан ашыгыраак 15 жыл иштеген адамдарга 40 жыл стажы болсо, эркектер 60 жаштан, башкача айтканда 3 жыл эрте чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Ал эми аялдар 55 жаштан 35 жыл менен 20 жылга дагы 15 жыл кошулуп, 35 жылдан кем эмес стажы болсо, эрте чыга бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жана башка категориядагыларды да бар, мөөнөтүнөн мурда чыга турган. Мисалы үчүн биринчи тизме менен жанагы зыяндуу өндүрүштө иштегендер 53 жаштан чыкса, эгер талап кылынган стажынан дагы ашыгыраак иштеген, 10 жылдан ашыгыраак иштегендер болсо, алардыкы пенсия жаш курагы 3 жылга азайтылып калат. Башкача айтканда эркектер 50 жаштан, ал эми аялдар 45 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк болуп калат да. Ошол эле учурда бийик толуу шарттагы жашагандар мөөнөтүнөн мурда эртерээк жеңилдик шартта чыгат да. Булар Кечиресиз, Жеңишбек мырза, азыр бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен bir suraya turganımda bu yaşınız 63'e çıkıp yaşınız 63'e çıkıp çıkmamızda yemek kendiler bize öyle az ölçemde çıkar boyunda Doğruda aylıklarda işleyeceğim. Körona kendiler çıktık. Bir yıl oldu kendiler çıkarma. Ekimin perişanlığından kendiler çıkar boyunda. Bundan başka az aylıkta işleyeceğim. Bundan yolda bilmem, koşuda bilmem, rapor çizeler. 3.000-4.000'den dolar aylık kendiler çıkıp almışlar. Bunlardan da araştırsa bulunca başka varyantları var. Чалыңызга чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Менин түшүнгөнүм боюнча сиз биринчиден пенсияга чыккан учурда пенсиянын өлчөмү, мен жогоруда айтып кеттим, 3 бөлүктөн турат деп. Эгер көпчүлүк жарандарыбыз 96 жылдан кийин же болбосо андан да мурдараак 92-93 жылдардан баштап эле союз таркагандан кийин иш менен камсыз болбой калып, көпчүлүгү жумушсуз болуп иштебей калган. Ошол учурдан баштап булардын жеке эсебине 96 жылы киргизилет, жеке эсеп. Паспорттагы жана номер бул жеке эсеп болуп эсептелет. Ошол номерге акча каражаты түшпөстөн пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү нөлгө барабар болуп калып атат да. Анан баягы мына жыл өткөн сайын, азыр мына жашыраактар пенсияга чыккан сайын пенсиянын басымдуу бөлүгүнүн, өлчөмүнүн басымдуу бөлүгү бул экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп атат да, 96 жылдан бери жагы. Ал эми ага чейинкиси жыл өткөн сайын стажы да азайып атат. Ошого жараша өлчөмү да аз болуп атат. Анан мен түшүнгөнүмө караганда аксакалдыкы 1780 сом бул базалык бөлүгү, ал эми калган 600 сомдою бул жанагы 96 жылга чейинки эле учуру үчүн болуш керек. Анан чындыгында союздун убагында иштеген акчалар азыркы күнгө ошо инфляциянын эске алуу менен
божомолдошуп бүгүнкү күндө канча болот деген орточо айлыкты чыгарып, андан стажына жараша пайыз алынат да. Ошондо эсептей келгенде божомол менен 500-600 сом биринчи бөлүгү болсо керек, ошо менен кошулуп 2400 сом түзүп атат. Такыр иштебей эле жүрүп пенсияга чыгып акча каражатын 3000-4000 алып атат дегенге мен макул эмесмин. Анткени түздөн түз ушул ар бир адамдын пенсиясы өзүнүн пенсиялык фондко кошкон салымына жараша болот да. Муну ушул немени камсыздандыруу принциптерин биз 96-жылдан бери алып келатабыз. Ошону айтып түшүндүрүп келатабыз, бирок көпчүлүгү маани бербей атат да. Канчалык төгүмдөрдү көп төлөсөңүздөр, келечектеги пенсияңыздардын кайтарымы ошончолук жогору болот. Ал эми жана биз эмне үчүн мугалим менен врачтардын пенсиялары аз деп атабыз? Анткени алардын айлыктары өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп жылдар бою өтө төмөн өлчөмдө болуп келген да. Андан төгүмдөрдүн өлчөмү дагы аз. Анан кайтарымы да аз болуп калат да. Ошондуктан бул жерде түздөн түз ар бир адамдын өзүнүн дагы жоопкерчилиги анан төгүмдөрүнө жараша болот. Ошондуктан азыркы учурда иштеп жаткандардын баардыгына кайрыла кетет элем. Колуңуздардан келсе, мүмкүнчүлүк болсо, ошо бул камсыздандыруу системасы мурункудай баягы бөлүштүрүү системасы эмес, Союздун убагында жалпысынан кармап калчу дагы, анан пенсиялык фондко мамлекеттик бюджеттин эсебинен бир акча каражаты бөлүнүп берип, анан пенсияларды бирдей өлчөмдө, өзүңүздөр билесиздер, 90, 120, 132 рубль өлчөмүндө баардыгына бирдей өлчөмдү белгилеп койгон да. Ошондуктан мындай болбош үчүн биз ошондон четтеп ар бир адамдын кошкон салымына жараша пенсиялык төлөп берген системаны алып келели деген максат менен 96-тан бери ушул келатат азыр. Рахмат. Бизде дагы бир чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Dışarıda maket olmasından, yani şahtiyar olan şahtiyarlarla, dışarıda sayış manada 40 yaştan 20 yıl işlegen stajından peşer çıkarılan sizlerge soru adının yerinin yetkili olan bu peşer aldı bizde Биз сизди угуп жатабыз. Суроо түшүнүктүү эле болду. Akşamızda pensiyon akşamda biz soykada işlegen gibi karolun senası yüzüge çıkarıldı. Рахмат сурооңузга. Биринчиден жанагы шахтерлор боюнча айта кетейин, бул жерде мурдакы Союздун убагындагы мыйзамдардын көпчүлүгү Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан кийин өзүнүн мыйзамдарына туура келтирип, анан көпчүлүк жанагындай жеңилдик шарттагы талаптар жоюлуп кеткен да. Анан ошондуктан чындыгында мурда жанагы шахтерлордун жаш курагына карабастан жер астында иштеген стажына жараша эрте эле жаш куракта чыгып кеткен убактары болгон. Кийин бул нормалар жокко чыгарылып, азыркы күндө зыяндуу өтө оор шарттарда иштегендердин катарына киргизилген. Мен жана айтып кеттим, мисалы үчүн эгер талап кылынган стаждары болсо мыйзам чегинде, анда 50 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Анан өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр болот, 50 жашта мисалы үчүн эгер эркек киши 50 жашка келгенде 20 жашынан иштеп баштаса, стажы болгон 30 жыл гана болуп калып атат да. Ал эми 63 жашка чейин дагы 13 жыл иштеш керек болуп калат да, эгер баягы зыяндуу эмес өндүрүштө иштесе. Анан бул жерде эрте 13 жыл эрте чыккандыгы дагы бир шарт болуп атат да, жеңилдик. Анткени 63-тү күтпөстөн биз буларды 50 жаштан чыгарып атабыз. Ал эми пенсиясынын өлчөмү жана түздөн түз стажына жараша болуп калып атат. Анан чындыгында айлык акыларын азыр мынтип салыштыра албайм. Бирок ошого карабастан 96-жылдан кийинкиси жакшыраак төлөнгөн болсо, анда пенсиясынын өлчөмү дагы ошого жараша болот. Ошондуктан сиздердики жеңилдик шартта пенсияңыздар сакталып калган болгону жанагы мурдакы жер астында иштеген стажга жараша эртерээк чыккан каралган эмес, бирок
башка бир немеси бар. Жаш курагыңыздар боюнча 53 жаштан 10 жыл же болбосо стажыңыздар жетсе 13 жыл мурун пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Assalamu alaikum. Кутман кеш, сурооңузду узата бериңиз. Alo. Алло, саламатсызбы? Yaxşı, özünüz qanday? 30'dan alıp amanızda, densallarına. Рахмат. Ama pensiyalarında bulunmakta mı değerli? Onu pensiyanı, o ya artık demeleri yaxşı, yaxşı salmış. O pensiyanı buna bizlere pensiyalarda yani. O bizlere işleyeceğimiz, şahsada işleyeceğimiz, oraya yasamış, olay işleyeceğimiz. Bizlere oradan trafiğin yok da ne sistem ama adamla bir tarafa solu tarafın çoğu vardı. Ama bu ne demek bu? Ondan yerde bu arabasıyla artık üstünde Alpay'ın keseleri falan çoğunda 300 metresi bol keseleri yok. Рахмат сурооңузга. Бул жерде сиздин сурооңузду түшүндүм. Сиз баягы көп алгандардыкы көп көбөйүп атат деген суроону берип атат окшойсуз. Сөздүн төркүнү ошондо болуп жатат окшойт. Бул жерде биз мен жана айтып кеткендей эле биз баягы теңдештирүү системасынан четтешибиз керек. Анткени баягы ушул боюнча системаны калтырып кое берсек, төлөбөсөң деле, аз төлөсөң деле кийин пенсияга бирдей эле чыгып каласың деген пикирден алысташыбыз керек да. Ар бир адамдын пенсиялык сабаттуулугу, анан пенсиялык өзүнүн жоопкерчилиги жогорулаш керек. Биз мисалы мурунку эме боюнча дагы мына азыр эмне үчүн социалдык камсыздандыруу системасы деп аталат. Анткени ар бир адам өзүн өзү камсыз кылыш керек келечекте. Эми көп суроолор да болуп атат. Кээ бирөө ошо жаш курагына жетпей өтүп кетип атат, анын акчасы каяка кетет деген суроолор да болуп атат. Эми бул тилектештик системанын бир жакшы жери ушул экен. Биздин эми аксакалдарыбыз көп жашасын, баягы орточо жаш курактан жогорураак өтүп жашагандардын саны да жыл сайын өсүп атат. Алар мисалы үчүн топтогон акчасын биздин эсептер боюнча бир 13-14 жылдын ичинде толугу менен алып коет. Анан кайрадан андан ары биз алардыкын мындай эсептеп келгенде сиздин топтогон акчаңыз төнүп калды, кечирип коесуз, пенсия бербейбиз деп айта албайбыз да. Биз ошондуктан тилектештик система жана каза болуп калгандардыкынан калат. Дагы өзүбүздөн жана инвестициялык бир кирешелер түшкөн ушундай эмелердин эсебинен аларга пенсияны өмүрүнүн аягына чейин төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошондуктан түзүп берип атабыз да. Анан эми бул жерде акча каражатын көп төккөндөрдүн пенсиясы жогору болот деп айтылгандан кийин аларды мисалы үчүн кийинки көбөйтүүдө мисалы үчүн баардыгын камсыздандыруу бөлүктөрүн 5%га көбөйтүп атып, алардыкын 2%га көбөйтсөк, бул дагы баягы туура эмес чечим болуп калат да. Анткени алар пенсиялык системага көбүрөөк салым кошуп атса, биз аларды кийин кайра кыскартып башкалардыкын төлөбөгөн адамдардын пенсиясын жогорулатып коюп атабыз. Бирок азыркы күндө деле ушундай система иштеп келатат. Былтыртан баштап мындай болбой калды, бирок ошентсе дагы биз мисалы үчүн азыраак төлөгөн адамдардын, аз пенсия алгандардын пенсиясын дагы такыр калтырып койгон жокпуз. Мисалы үчүн пайызга көтөрө келгенде камсыздандыруу бөлүктөрүнүн пенсиясы аздардыкы өтө эле аз көбөйүп калып атат. Мисалы үчүн 50-60 сомдун аралыгында. Биз аны мисалы үчүн автоматтык түрдө 250 сомдон кем кошулбасын же болбосо 300 сомдон кем кошулбасын деп биз тартып баягы пенсиясынын өлчөмүн кичине жогорулатып атабыз. Бул да болсо баягы социалдык мындай бир кандай десем камкордук деп айтабыз да. Анан бул системанын өзүнүн иштеши ушундай болуп атат, бирок келечекте акырын бара камсыздандыруу принциптери күчөйт. Анткени биринчи камсыздандыруу бөлүктөрү азаят. 78-79 жылы төрөлгөн балдардын, жаштарыбыздын, алардын эмгек жолу 96 жылдан кийин башталып калган үчүн алардын биринчи камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын өлчөмүндө болбой калат.
Ал эми пенсиянын базалык бөлүгү бул социалдык баягы инструмент катары, социалдык жактан коргоо инструменти катары азыркы күндө берилип атат. Республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Билесиздер, 2010 жылга чейин бул пенсиялык фонддун эсебинен төлөнүп келген. Баягы мыйзамда мамлекет тарабынан кепилденген дегенди карабастан биз пенсиялык фонддун мүмкүнчүлүгүнө жараша төлөп келгенбиз. Анан 2010 жылдан баштап этап менен өткөзүп отуруп, азыркы күндө толугу менен 1780 сом республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып атат. Ошон үчүн жана 300 миң алган пенсионерлерибиз жок. Анчалык пенсия алгандардын бизде эмеси жок. Анан 100 миң тегерегинде алган адамдар бар. 100 миңге чейин алгандар бар, 20 миңден ашык алгандар бар. Бирок булардын мамлекетке өтөгөн кызмат үчүн жанагы өзгөчө пенсиялар, өзгөчө сиңирген эмгек үчүн пенсиялар бар болчу. Ошолордун пайызда көтөрүлгөн өлчөмдөрү дагы бул республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган үстөк төлөмдөр кошулуп төлөнгөндө ошондой болуп атат. Чындыгында пенсиялардын өлчөмдөрү баягы орточо өлчөмдөн бир аз жогору эле да. Бизде дагы бир телефон чогуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Aslında bana devletler değerlerin kapitalizmin şeyse ayrılması vardır. Abartmış, münafık, o zamanda bularında. Yeni devlet falan veriyor, su çıkarır be. Diğerlerinde de anam aylanın içerisinde oluşuyor. Aylan 40 bin şeyse alır. Ama yerine de öyle sanmayacaklar. Tamamda fazla vardır dünyada. O sene sıra alıyor. Yani o nereye işte gelmedi ama. Çok bir de hayvanıyla bir vücut talep edeceğiz bu şovlarında. Ondan büyük bazı tekniklerle bakıyor varında. Ayağını geri atıp, siyasi bakıyor. Түшүнүктүү Аксакал, сиздин сурооңузга жооп берип коеюн мүмкүн болсо. Рахмат, чалууңуз үчүн чоң рахмат. Бул жерден Аксакал менен дагы бир чети макул болом, бир чети макул болбойм. Анткени бизде мен айтып кеттим, союз таркагандан кийин бардык мамлекеттердин пенсиялык фонддорду өз-өзүнчө болуп бөлүнүп кеткен. СССРге убагында төлөнгөн системага төлөнгөн акча каражаты ошол убактагы пенсияларды төлөөгө жумшалып кетип калган. Азыркы күндөгү социалдык фонддун бюджети 93-жылдан баштап 1 тыйындан чогултурулуп отуруп, мына азыркы күндө 50 миллиардтан ашык бюджет менен жыл сайын биздин бюджетибиз бекип атат. Анан баягы өтүп кеткен мезгилдеги акча каражатын азыр пенсияма кошуп бергиле деп сиздин талабыңызды биз аткара албайбыз. Анткени ал ошол учурдагы ошол пенсионерлерге төлөнүп кеткен. СССРдин пенсиялык фонду Кыргызстандын пенсиялык фондуна 1 тыйын акча каражатын сиздер үчүн которуп берген эмес. Ошону да туура кабыл алышыңыздар керек маалыматты. Азыркы күндө биздин негизги максатыбыз ушул пенсиялардын минималдык баягы төмөнкү өлчөмдөрүн орточо пенсиянын өлчөмүнө жеткизүү максат кылып коюп атабыз. Ошондой иш-чараларды алып барып атабыз. Мына майыптардын пенсиясын угуп атсаңыздар керек. Биринчи топтогу майыптардын пенсиясындагы пенсионердин жашоо минимумуна жеткизилсин деген өлчөмүнө карабастан, мисалы үчүн 2000 сом чыгып калса дагы 5600 сомго автоматтуу түрдө жеткизилип берилип атат. Анткени майып биринчи топтогу баягы бирөөнүн камкордугуна муктаж адамдар, жардамына муктаж адамдар өздөрүн өзү мынтип кандай десем, өздөрүн караганга мүмкүнчүлүгү болбогондорго 2000 сом бул пенсия болуп эсептелбейт. Ошондуктан ошолордун бир камкордугун көрүш үчүн пенсиялардын өлчөмүн автоматтык түрдө биринчи топтордукун азыр жеткизип коюп атабыз. Келечекте дагы ушундай биздин бир максаттарыбыз бар. Экинчи топтогулардыкын да караштырып көргөнгө, кандайдыр бир башка механизмдерди ойлонуштуруп
аларды дагы анткени эми майып адам менен дени соо адамды салыштырып болбойт да. Анан иштеген адамдардыкы баягы өтүп кеткен убак үчүн көпчүлүгү ушундай таарынычта болуп атат. Бирок ошол эле учурда ушундай аксакалдарыбыздын 96-жылдан кийинки мезгил үчүн сураштара келгенде эч бир иш менен камсыздалбаганы, эми бул мамлекеттин саясаты. Бирок ошентсе дагы социалдык фонддун түздөн түз милдети топтолгон акча каражатын ушул кандайдыр бир жакшы деңгээлдеги пенсия менен камсыздоого жумшаш да. Анан эгер акча каражаты түшпөсө биздин дагы колубуз байланып болуп калып атат да. Анткени канчалык акча түшсө биз ошого жараша кийинки жылы пенсияны көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк алып атабыз. Эгер эми Кудай сактасын, бирок жанагындай чоң стратегиялык объектилерибиз бизге иштебей токтоп калса, анткени ал биринчи кезекте ушул социалдык фонддун салыктан сырткары социалдык фонддун дагы бюджетине түздөн түз таасирин тийгизет да. Анткени кумтөр бир 5 ай иштебей калса бизге канча миллиондогон акча келип түшпөй калат. Анан учурдагы пенсияны төлөй албай калганга дагы мындай бир эме кооптуу бир жагдай түзүлүп калат да. Ошондуктан ушуну дагы бир эске алып, анан жанагы көмүскөдөн чыгабы деген максатта биз түшүндүрүү иштерин күчөтүп атабыз. Азыркы күндө мына жаштарыбыз окуу жайын бүтүп атабы, мектепти бүтүп атабы, алар эмгекчилердин катарын толукташат да келечекте. Анан ошо барганда, өз ишканасына барганда ошол жерден социалдык төлөмдөр төлөнүп атабы, келечекте бизге пенсияга которуулар болобу деген суроо менен ойлонсун деген максатта биз азыр окууларды жүргүзүп атабыз. Көпчүлүгү жаш кезде пенсияны ойлобойт экен, бирок азыр мына акыркы жылдар көрсөтүп атат, биз ушундай окууларды өткөзгөндөн кийин кызыгуулар аябай көп болуп атат жаштар тарабынан. Анткени кайсы бир тигүү мекемесинде болобу же болбосо жанагы кызмат көрсөтүү ишканаларында иштеп атат. Эми биздин студенттерибиз деле көбү официант болуп иштеп атышат. Ошондой жерлерде өзүнүн укугун билип, биз үчүн төлөп атасызбы, биз кийин мындай социалдык өзүбүз кепилдик ала алабызбы, кандайдыр бир кепилдиктер барбы деген суроо менен сурап атышат. Эми мен ойлойм, бара-бара көч түзөлүт дегендей, бара-бара бул системалар дагы өзүнүн ордуна, калыбына келет болуш керек. Анткени улам жаш муун ошо мыйзам чегинде өзүнүн талабын анан баягы иш берүүчүлөр да түшүнүп атат. Анткени эгер биз ал системаны, азыркы системаны башкача кылып оңдой турган болсок, анда мисалы үчүн азыр тарифтерди төмөндөтүп бергиле деген суроолор болуп атат. Бул жаатында да биз иштеп атабыз. Ишкерлерге жеңилирээк болуш үчүн, анткени басымдуу бөлүгүн ишкер төлөйт дагы, 10% айлыгынан өзү иштеп аткан. Анда эмесе маегибизди улантсак, Жеңишбек мырза, мына бүгүн биз ушу өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелерине акцент жасайлы деди элек. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу системасындагы ушу бүгүнкү күндө үстөмдүк кылып жаткан маселелер тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден, бул жанагы биздеги бир көйгөй маселелердин бири, мына бардык неме массалык маалымат каражаттарды айтып атышпайбы, көмүскөдөн чыкпай жатышат, экономика. Анткени социалдык камсыздандыруу системасынын, пенсиялык системанын баягы ийгиликтүү иштеп кетишине мамлекеттин экономикасына түздөн түз тиешеси бар. Анткени чегерүүлөр айлык акыдан жүргүзүлөт, басымдуу бөлүгү. Анан жанагы үлүш жери барлардыкы, эми бул жердин ченемине жараша төлөмдөрдөн туруп атат. Айта кетсек, азыркы күндө ушул социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бизге топтолгон каражаттарынын 97-98% бул айлык акыдан төлөгөндөрдүн эсебинен топтолуп атат да. Ал эми жана үлүш жерден, жана жеке ишкерлерден төлөнгөн акча каражаты түшкөн акча каражаттын болгону 3%-ын гана түзүп атат.
Ал эми мындай ала келгенде айыл жеринде жашагандар үлүш жерлерден 36%-ын тегерегиндегилер ушул пенсиялардын жаңы чегерилип аткан пенсиялардын 36%-ы ушул айыл жергесиндегилерге кетип атат. Анан эмнеге айыл жергесиндегилердин пенсиялары аз деген дагы суроо болуп атат. Анткени төгүмдөрдүн өлчөмү өтө аз. Мына азыр гектарына bir 300-400 сом төлөнөт жылына. Эгер ал жерде 5 адам болсо, баягы дыйкан чарба мүчөлөрү 5 адамга 400 сомду бөлө келип, анын айына бөлсөңүз bir 6-7 сомдун тегерегинде эле акча каражатын төлөп калып атышат да айына. Ал эми айлык акы алгандардыкы өзүнүн айлыгынан 10%, андан сырткары 17,25% иш берүүчү төлөп, жалпысынан 27,25%-ын төлөп атат. 10 миң алса 2725 сом төлөп алып атат да. Анан ошондуктан ушул жагдайларды биз эске алып, анан жанагы саясатты жүргүзгөндө дагы, биз тарифтик саясатты өзгөрткөндө дагы эгер айлык акыдан төлөнүп аткан тарифтердин ченемин төмөндөтүп жиберсек, бизде кандай кооптуу жагдай болуп калат деген маселе да болуп атат. Анткени биз ошол кадамга барсак, келечектеги эртеңки күнү биз пенсияны, учурдагы пенсияны төлөй албай калабыз деген маселе болуп калат. Ошондуктан бул жактан дагы ал үчүн мамлекеттик бюджеттин, республикалык бюджеттин эсебинен анда кандайдыр бир ошол чыгымдардын эмеси орду басылыш керек болуп калат. Республикалык бюджеттин учурда баягы мүмкүнчүлүгү дагы мындай ченемдүү болуп атат да. Ошондуктан ойлойбуз эми келечекте ишкана, иш ордулары түзүлүп, айлык акылар көбөйсө, бул пенсиялык социалдык фонддун бюджетин көбөйтсө, анан келечектеги пенсиялардын өлчөмдөрүн жогорулатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ушул расмий түрдө иштебегендер тууралуу айтып калдыңыз. Анан бул жарандар негизи өз алдынча, өз ыктыяры менен соцфондко төлөмдөрдү жүргүзө алабы? Мыйзам жол берет. Бизде баягы өз ыктыяры менен төлөй турган тарифтердин ченемдери бар. Бул орточо ар бир региондун, мисалы үчүн ар бир райондун деп коелу, орточо айлык акылары ар башка. Ошого жараша ошол орточо айлыктан 8%-дан кем эмес пенсиялык фондко жана 2%-дан кем эмес топтомо пенсиялык фондуна төлөп турса, бул келечекте ушул пенсиясына укук берет. Жеке эсебине түшкөн акчадан кийин пенсиясына 3-чү бөлүгү болуп кошулуп эсептелет. Мындан тышкары биз 90 жана икемдүү жаш курап киргенден кийин ошого теңдемелүү эле дагы бир шартты киргизгенбиз. Анткени 40 жыл стажы, мисалы үчүн 39,5 жыл болуп 5 ай жетпей калса, 63 жашты күтүп калыш керек болот да. Ошондуктан эгер 96 жылдан кийин кандайдыр бир иштеген мезгилинде үзгүлтүк болуп калса, жеке эсебин толуктап стажын сатып алса болот да. Ал дагы жанагы эле сыяктуу орточо айлык акыдан 8%-дан кем эмес пенсиялык фондко төлөсө, 96-жылдан баштап стажын толугу менен баягы үзгүлтүк болуп калган жерлерин толуктаганга мүмкүнчүлүк берилет. Бул дагы жакшы шарт, анткени артка карай биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, 96-жылдан бери карай сиз каалаган баягы үзгүлтүк болгон жерлериңизди өзүңүз толуктап алсаңыз болот деп. Азыр мүмкүнчүлүк болсо сатып алып 3 жыл мурда пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк берилип атат. Чоң рахмат. Анда эмесе бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Ооба, биз сизди угуп жатабыз. Коммерческие структуралар 90% трудовое соглашение түзбөйт. Ошон үчүн баягы инспекторлор өзүнүн чөйрөгүн толтуруп алып, анан кийин кайсы пенсионный фонд болот. Азыр баягы прожиточный минимум 17 000 сом болуп атат. Анан 1700 сом деген ал эмне азыркы. Рахмат сурооңуз үчүн.
Биринчиден тактап кетейин, бул жерде жанагы пенсионердин жашоо минимумун бул биз социалдык фонд аныктабайбыз. Бул расмий түрдө мамлекеттик статистикалык комитет тарабынан көптөгөн компоненттердин чогултуу менен эсептеп чыгарышат экен. Эми өзүнүн механизми бар. Ошондуктан биз алардан болгону маалыматты гана алабыз. Акыркы маалыматтар боюнча 4400 тегерегинде деп берип атышат жашоо минимуму пенсионердики. Бул жерде дагы бөлүнөт экен, баягы ишке жарамдуулардыкы, иштеген адамдардыкы, анан пенсионерлердики деп. Ошондуктан бул маалыматтын негизинде анан биз ошого багыт алып, анан жанагы көбөйтүүлөрдү, пенсионердин жашоо минимумуна жеткизүү максаттарды ошол иштерди ошол аркылуу жүргүзүп атабыз да. Анан коммерциялык структуралар тилекке каршы мен жанатан бери айтып атам, ушу көмүскөдөн чыгаруу биздин баягы ишибизде көп жерде чек коюлган. Биз аларды мындай бир кыйнап алып чыгып эме кыла албайт экенбиз. Биздин компетенциябызда андай иш чаралар жок. Ошондуктан январдан баштап салык кызматына өттү. Эми биз келечекте ойлойбуз, ушул бир орган жыйнасын, улам салык кызматынан бирөө келип, социалдык фонддон дагы бир кызматкер келип, эки төлөмдү талап кылат деген эмеден арылалы, ушул бир эле орган жыйнасын деген максат менен бергенбиз. Эми ойлойбуз келечекте ушул салык кызматынын кызматкерлери ушул жана көмүскөдөгү биздин структураларды чыгарып, анан бюджетти толуктаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Рахмат, бизде дагы бир чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Угуп жатат, сурооңузду бере бериңиз. 10.000 тондай ортолгон, 2.000 алган кишилер 2 тондай кошуп калып атат да, ошол эмнеге түшүнөмүн. Чоң рахмат чалууңуз үчүн. Биринчиден 70-80 миң алган пенсионерлердин тизмеси да жок. Ал кишилер анчалык пенсия алгандардын саны деле болсо 1-2 гана. 50 миңге чейин алгандар бар. 20 миңден 50 миңге чейин алгандар бар. Бирок булар баягы пенсиясынын өлчөмү мыйзам чегинде толугу менен эсептелип берилген. Мен айта кетет элем, жанагы өзгөчө сиңирген эмгек үчүн пенсиялардан сырткары дагы биздин сот системасында иштегендер, сот болуп иштегендердин пенсиясына эселенген өлчөмдө үстөк төлөм кошулат. 1,5-2,5 эселенгенчи. Ошондуктан муну биз социалдык фонд өзүбүздүн оюбуздан чыгарып эле кошуп аткан жокпуз. Бул баардыгы мыйзам ченемдүү нерсе. Жана көбөйтүү жүргүзгөндө дагы биз бир учурларда чек коюп дагы келгенбиз. Азыркы күндө эми мисалы үчүн 5%га көбөйтсө 5%га эле көбөйтүп атабыз. Анткени алардын камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмдөрүнө жараша. Бирок эске алыш керек, үстөк төлөмдөр бул жерде эч кандай роль ойнобойт. Үстөк төлөмдөр алынып салынат. Анткени бул республикалык бюджеттин эсебинен, өзүнүн камсыздандырылган төгүмдөрүнүн эсебинен чыккан өлчөмү ошол гана пайызга көтөрүлөт. Анан ал жерде 10 миң кошулуп кетти, 20 миң кошулуп кетти деген андай өлчөмдөр жок. Былтыркы жылы 7%га көбөйткөн учурда эң көбү бир 2 миңге жетпеген сом тегерегинде гана кошулду. Эң жогорку алып аткан пенсияларга. Мына ушу жумуш берүүчү ар бир кызматкер үчүн анын айлык акысынын 17%-ын соцфондко ошо атайын выплата кылып, төлөм кылып жүргүзүп келет да. Анан бирок айрым адамдар ушул айлык акысынын жарымын көрсөтпөй же кызматкерлеринин жарымынын санын көрсөтпөй, ушундай кандай десем бир алдамчылык жолдорго барган учурлар да бар экен да. Ушул нерсени, ушул маселени жөнгө салган бир механизм иштейби бизде? Мен жаңы эле айтып кеттим, тилекке каршы биз баягы ар бир ишкананы барып жеринде текшерүү жүргүзгөндө бул жерде
бухгалтердик эсепти кандай жүргүзсө ошого жараша болуп калып атат. Анан мен ойлойт элем бул жерде эми баягы иш берүүчүдөн көпчүлүгү көз каранды болгондуктан көбү айтпайт да. Мисалы үчүн конвертке салып балким 20 миң алып аткандыр. Бизге отчет менен көргөзгөнү 7-8 миңди көргөзүп коюп атат да. Бул дагы чоң көйгөй. Муну менен иш алып барыш керек. Эми азыр мен ойлойм, мына салык кызматына өтүп кеткенден кийин жакшы көрсөткүчтөр болуш керек депчи. Анткени алардын полномочиясы көбүрөөк. Текшерүүгө, кандайдыр бир санкция салганга, счетторун жаап койгонго мүмкүнчүлүктөр бар да. Бизде андай мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Анткени кайсы бир жалдары бизден көп функциябызды ушул кыскартып койгон эле. Ошондуктан биз барып алардын эме кыла албайбыз, бирок сотко бергенге беребиз. Берген күндө дагы соттук баягы процесс өтө билесиздер, эми ал бир күндө чечиле калбайт. Жылдап соттошуп жүргөн ишканалар бар, мекемелер бар. Банкроттукка кетип бараткан мекемелер бар, төлөнбөй калып. Негизги төлөмдөрдү төлөбөсө айып санкциялар салынат. Ал 100% эсебинде кайра эле үстүнө дагы кошулуп калат. Анан негизгисин төлөбөгөн киши айыбын андан 5 бетер төлөбөй коюп атат. Анан мына ошого жараша биз өткөндө бир мыйзам долбоорун киргиздик эле. Негизги эмесин кандайдыр бир жарым жылдын ичинде төлөп берсе, айыбынан кандайдыр бир жеңилдиктер берилсин деген. Анан тилекке каршы жогорку кеңештен четке калып өтпөй калды. Анан баягы өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп эле биздики төлөбөгөн эмени кайра үстүнө дагы эме берип атабыз. Анан ишкана өйдө башын көтөрүп иштей албай калып атат. Көпчүлүгү банкрот болуп такыр жоюлуп кетип атат. Биз 2012 жылы көмүскөдөн чыгат деген максатта жанагы тигүү секторун немесин пайызын төмөндөтүп бергенбиз. 6% иш берүүчү, 6% ишкер өзү төлөсүн депчи, анан иштеп аткан адам. 12% кылып бердик эле. Тилекке каршы баягы чоң цехтерибиз жоюлуп майдаланып, азыр үйлөрүнө чачырап кетип, үйүнөн тигип атышат да. Бул дагы бир кандай десем, эми жалпы бир жарандардын дагы өзүнүн мындай жоопкерсиздиги болуп атат да. Көпчүлүгү убактылуу акча менен ошого макул болуп коюп атышат. Келечегинде кандай болорун билбейт. Бирок бир нерсе, жаш курагы келген убакта бардыгы мамлекет тарабынан пенсияны талап кылат. Мына бизге күнүгө арызданып келишет. Анан териштире келсек, канча жылдан бери бир тыйын төкпөгөн. Анан эми төкпөгөн акчага баягы төлөбөгөн нерсеге биз бюджеттен акча бере албайбыз да. Мисалы үчүн сиз экөөбүздүн айлыгыбыздан кармалган нерсени башка бирөөгө азыркы күндө кайра бөлүштүрүү системасы дагы эле иштеп атат. Бирок келечекте бара-бара бул система башка нукка түшөт да, жана камсыздандыруу нугуна. Ошондуктан ойлойм, ар бир адам баягы келип талап кылаардан мурун жакшы сөз бар эмеспи? Сен мамлекет үчүн эмне кылып койдуң? Анан ошондон кийин анан мамлекеттен барып талап кыл депчи. Анан биз аны ойлонбойбуз да көпчүлүгү. Анан эми биздин дагы аң сезимибиз жакшы көтөрүлүп, бир ишкана эмелер иштеп баштаса, кийин мүмкүнчүлүк болсо биз деле каршы эмеспиз. Пенсиянын өлчөмүн чындыгында орточо өлчөмүн 10 миңге көтөрүп койгонго. Бирок аны социалдык фонддун, республикалык бюджеттин эмеси көтөрө албайт. Анткени ал төлөмдөр бир жактан келиш керек да, акча каражаты. Азыркы күндө учурда иштеп аткан жаштарыбыз, иш үстүндөгүлөр, учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыздап атабыз. Эсиңиздерде болсо керек, 2000 жылдары биз пенсияны 4-5 айлап кечиктирип төлөп, убагында бербей койгон үчүн кайсы айыныкын албай калганын билбей, карыларыбыз ушундай бир жаман жагдайга туш болуп калганда, ар кандай товарлар менен берген учурларыбыз болгон. Анткени ишканалар бизге акча түрүндө эмес, товар түрүндө берип коюп, биз ал товарды базарга алып чыгып сатканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Товар түрүндө баасын коюп алып берип жүргөн убак болгон. Бирок ошол убакта өтүп кетти. Мына азыркы күндө
Кудайга шүгүр социалдык фонд учуру менен биз даже мыйзам боюнча мындай караганда өтүп кеткен ай үчүн төлөнүш керек пенсиялар. Мисалы үчүн азыр июль айында июндун айлык сыяктуу эле пенсиясын июндукун беришибиз керек эле, бирок биз бюджетибизге жараша мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Биз июль айында 10-нан баштап июль айынын пенсиясын берип атабыз. Июндукун эмес, июль айыныкын үстүбүздөгү айдыкын. Ошон үчүн дагы бул үстүндө иштеп атабыз. Биз мындай эле умтуп колду жыйып алып эле отурган жокпуз. Ойлонуп атабыз, бирок ошол эле учурда биздин ишибиздин көпчүлүк бөлүгү республикалык жалпы экономикалык жагдайга байланыштуу болгондуктан көп убакта биз чектен чыга албай калып атабыз. Кандайдыр бир иштерди кыла албай калып атабыз да. Негизи эле ушул жакшы жылыштар бар соцфонддо көрүлүп келатат. Мисалы үчүн 1-июльдан баштап ушул камсыздандырылган жарандын өзүнүн жеке кабинети ачылды. Анан негизи эле мындан башка дагы кандай жеңилдиктер көрүлүп жатат? Кыскача жооп берип койсоңуз. Сиз туура айтып кеттиңиз, былтыр ушул депутаттардын демилгеси менен социалдык фонд болуп биргеликте мыйзамга өзгөртүү киргизилген. 1-январдан баштап чогултулуучу документтерди жеңилдетилип берилди. Баягы кошумча документтер абдан көп талап кылынчу, анткени союз учурунда приказдар көрсөтүлбөй калган, айлык акысын таппай калат. Ушундай учурларда биз кайрадан ошо пенсионердин кайрылган адамды өзүн жиберчүбүз да, анткени бизде мүмкүнчүлүк жок эле. Анан азыр 1-январдан баштап негизги документ, колундагы негизги документтерин өзү тапшырат. Мисалы үчүн бул окугандыгы тууралуу күбөлүк, эмгек китепче, балдардын күбөлүгү, нике тууралуу күбөлүк, анан айлык акы тууралуу маалымат. Калган тактоочу маанидеги документтин баардыгын социалдык фонддун кызматкерлери төлөйт. Бул жеңилдик деп ойлойм, анткени качандыр бир убакта Ошто иштеп, бирок азыр барганга мүмкүнчүлүк жок болсо, биз кайра Оштон алып кел дечүбүз. Азыр биздин ошо Оштогу аймактык башкармалык аркылуу архивден айлык акысын суратып алып атабыз. Эгер мүмкүнчүлүгү болбосо, жанагындай балдардын күбөлүктөрү бирөөсү бар, бирөөсү жок, жоготуп жиберген, аларды бир ЗАГС, ГРС каттоо кызматы аркылуу дагы алып атабыз. Биз ойлойбуз, эми архив буюрса, санариптешип бир база түзүлсө, айлык акыны деле кийин электрондук түрдө суратып алганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Мамлекеттик органдар ортосундагы бир жакшы байланыш болот деп. Бул жеңилдик деп ойлойм. Анан 6 ай мурун кайрылганга мүмкүнчүлүк берилди. 1 ай мурун кайрылчу. Азыр 6 ай эрте кайрылат. Биз ошо 6 айдын ичинде социалдык фонд кызматкерлери өзүбүздүн ишибизди кылып, бирок негизги документтерин тапшырып коюш керек арыз менен. Калганын биз өзүбүз 6 айдын ичинде пенсиясын чегерип, пенсия жашыра келгенде пенсияга чыга алат. Мындан тышкары, сиз айтып кеттиңиз, жана камсыздандырылган адамдардын жеке кабинети деп, электрондук. Бул дагы жакшы көрсөткүч деп ойлойм, анткени ар бир адам азыр эми жаңы технологиялардын доору болуп атпайбы? Анан ар бирөөндө эле телефонунда компьютерлери бар, мүмкүнчүлүгү барлар бир жолу каттоодон өтүп, анан өзүнүн пенсиясы тууралуу, жекесинен көчүрмө, пенсияны кайра эсептөөгө, пенсия чектөөгө, пенсия тууралуу маалымат, төлөмдөр кандай жүрүп атат, ушул сыяктуу маалыматты, пенсиянын тегерегиндеги маалыматты, арызды ошол электрондук түрдө бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бирок ал үчүн бир жолу каттоодон өтүп, өзүнүн макулдугун берип өтүп коюш керек. Эгер жанагы азыркы жаңы паспорттор болсо, ошону окуй турган немеси болсо, карт ридерлер, анда ошону менен каттала берсе болот. Эгер жок болсо, жакынкы социалдык фонддун аймактык башкармалыгына кайрылып, кызматкерлерге кайрылып, ошолорго арызын жазып, каттоодон өтүп коет да, кийин интернет аркылуу гана карап өзүнүн маалыматын ала берсе болот. Жеңишбек мырза, сизге чоң рахмат. Кызыктуу маек куруп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн да бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер акцент берүүсүнө назар салдыңыздар. Сиздер менен мен Сейил Карбекова болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.